Тажихан Абдыбекова 10 жылдан бери Нары шаарындагы тез жардам кызматында фельдшер болуп эмгектенет. Ары кызыктуу, ары түйшүктүү кесиби менен сыймыктанып, ар бир чакырууга өз убагында жетип, ыкчам жардам көрсөтүүгө ашыгат. Каармандын айтуусунда өткөн жылдары COVID-19 илдетинин күч алышы ак халачандардын ишин кыйындатып, тыным алууга мүмкүн болгон эмес. Ал тургай айрым учурда көз алдында өмүр менен кош айтышкандарды көргөн учурун жүрөк унутпайт. оору, инфекциялык оору, терапевтический оору бүт түшөт. Биз ошолордун баарына тең жетишип, ошолордун баарына биринчи жардам көрсөткөнгө аракет кылабыз. Болот, биздин машинанын ичинде биз жардам көрсөтүп келаткан учурда кетип калган адамдар болот. Биз ушундай эмебиз менен алып калганга аракет кылабыз. Кээде бизде көбүнчө врач жетишсиз, көбүнчө фельдшерлер жалгыз иштейбиз, ошондо бизге көбүрөөк мындай кыйынчылыктар пайда болот да. Ошол кезде биз өзүбүз дагы баарына жетишип, ошол адамды алып калганга аракет кылабыз. Тез жардам кызматына өткөн жылдардын соңку айларында кайрылуулар кескин азайган. Ал эми ковидтин жаңы штаммы пайда болгондон тарта күнүнө 30дан 50ге чейин чакыруулар, кайрылуулар келип түшөт. Булардын ичинен 10го жакыны дене табы көтөрүлүп, ковидке шек жараткан белгилер менен келүүдө. Мындай шартта дароо рентгенге тартылып, анализ алынып, дарт аныкталса дароо кызыл зонага жаткырылууда. Ковид барганда, мисалы үчүн, бирөө температура болуп атам, башы ооруп атат, чыйрыгып атам, жөтөлүп атат. Ал жакка да барганда суралат, эми аларды деген рентген биринчи очередь. Рентгенге тартыртабыз, анан рентгенден аркылуу, анан эми биз өзүңөр эле билип калган сатурациясы. Баардык эми аппараттын давлениесин ченеш керек, пульсун ченеш керек, сатурациясын ченеш керек, температурасын ченеш керек. Анан ошондон кийин анан ковид деп рентгенден кийин дагы анализден кийин коюлат да. Өлкөдө ковид илдети аныкталгандан тарта тез жардам кызматынын материалдык, техникалык абалы да жакшыртылып, 3 жаңы унаа келген. Анткени чакырууларга ылдам жетүү, бейтаптарды ташууда талаптагыдай шарты бар техниканын болушу башкы маселе. Узупка баратканда бузулат, келатканда бузулчу, оңдоп иштей берчүбүз. Анан эми азыр Кудайыма шүгүр жакшы жаңы машиналар келди. Былтыр ковидтин учурунда келди. Ошо маалдарда келди, жаңы машиналар келди. Эми азыр жакшы, Кудайыма шүгүр. Эми азыр районда кошулган райондорго да барабыз. Аталган тез жардам кызматы Нары шаары менен Нарын районуна кызмат көрсөткөндүктөн чакырууларга чыгуу алыскы айылдарга чейин жүргүзүлөт. Андыктан жарандардагы тез жардам кызматын чакырууда этият болуп, мүмкүнчүлүк болсо үй бүлөлүк дарыгерлер тобуна кайрылып, олуттуу болсо гана тез жардам чакырса дешет. Анткени жеңил желпи сасык тумоолоп калгандардан чакыруулар түшкөндүктөн ак халачандардын убактысы текке кетип, ошол эле учурда дарттан кыйналгандар кезек күтүп убакыттан уттурушууда. Жипара Насырова, Бексултан Жолдошбеков, Өлкөдө Нары шаары.